Мурунку вице-премьер-министрі Дүйшөнбек Зилалиевтің иши 28 сентябрга жылдырылды. Анткени айыпталуучунун жактоочусу отурумду башка күнгө жылдырууну соттон өтүнгөн. Айта кетсек, ал мыйзамсыз паю беренеси боюнча айыпталып жатат. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. 1 май райондук соту Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча кезектеги соттук отурумду карады. Бул ирет айыпталуучунун жактоочусу отурумду башка күнгө жылдыруу өтүнүчү менен кайрылгандыктан соттук жыйын ушул айдын 28-ине жылдырылды. Бүгүнкү сот отурумунда айыпталуучулардын жактоочулары сот отурумун башка күнгө жылдыруу жөнүндө өтүнүч менен кайрылышты. Тараптардын процесстик позициясын эске алып, сот отуруму 2020-жылдын 28 сентябрына саат 14:30 жылдырылды. Сот 4 саат аралыгында конфискацияланган мүлктүн баасы боюнча отчетту карап чыкты. Суммасы 563 миң сом же болбосо 8 миң долларды түзөт. Катарында Токтогул көчөсүндөгү 3 бизнес борбору дагы бар. Муну менен жалпы суммасы 1 миллион 300 миң долларды, сом менен 95 миллионду чапчыйт. Баа 2019-жылдын 16 апрелинде көз карандысыз эксперттер тарабынан берилген. Аны менен катар сот калаадагы 8 батир боюнча отчетту да иликтөөгө алган. 2003-жылы сатылып алынган батирдин баасы 225 миң сом же болбосо 5 миң доллар. Дагы бир батирдин баасы 70 миң доллар. 7 микрорайондогу батирдин баасы 3 миллион 330 миң сом же 55 миң доллар. Ушул эле райондо дагы 2 батири бар. Биринин баасы 2 миллион 624 миң сом же 30 миң доллар. Экинчисиники 2 миллион 786 миң сомду түзөт. 4 микрорайондогу 2 батири бар. Биринин баасы 18 миң доллар же 1 миллион 200 миң сом. Экинчи батирдин баасы 9 миллион сом же 130 миң доллар. 4 микрорайондо унаа токтотуучу жайдын баасы 753 миң сом же 10 миң долларды түзөт. Жогоруда аталган 7 батирдин жана унаа токтотуучу жайдын базар баасы боюнча эсептегенде жалпы суммасы 24 миллион сом же 308 миң долларды түзөт. Жогорудагы ачыкталган мүлктөрдөн улам Зилалиев аларды кантип алды деген суроо туулат. Ал вице-премьер-министр кызматын аркалап турган маалда кен казуу тармагы боюнча лицензиялардын көбүн берген. Жер казынасын пайдалануу агенттигин жетектеген учурда Кыргызстан көз карандысыздык алган күндөн тарта жер колдонуу үчүн берилген лицензиялардын жалпы санынын 3/2 бөлүгүн, тагыраагы 1969 лицензияны берген. Тергөөнүн маалыматы боюнча Зилалиев лицензия берилген 13 компания менен атайын макулдашып алышы мүмкүн болгон. Кытайлыктарга 1 миллион долларга сатып атышпайбы. То есть ошонтон коррупция башталган да. Даже ошо как раз мурдагы жыл башталдыбы, жана ошону текшерип келгенде көрбөдүбү, жанагы кээ бирөөлөр 100 участок алып коюптур да. Бу жерден алтын чыгат, бу жерде көмүр чыгат, бу жерде темир чыгат деген кичире участоктор бар. Акыркысынын тоосунун баарында кен бар да. Ошонун баарын алып койушкан, анан четинен анан алар кайра лицензияны сатып атышпай келген инвесторго мен инвестор алып келем дейт. Өздөрү иштетпейт деген эметип. Анан жанагы иттей коррупциянын 99% ошодо болуп кетпеди. Дүйшөнбек Зилалиев 2011-жылдан 2016-жылга чейин өкмөттө жогорку кызмат орундарды ээлеп жатып, мүлкү 2,5 миллион сомду түзөт деген декларация тапшырган. 2018-жылга чейин 9 миң доллар өлчөмүндөгү декларациядан өтпөгөн каражаттарды банктык уячасында сактап келген деп белгиленген УКМКнын маалыматында. Эксперттердин пикиринде коррупция менен күрөшүүдө кызматына, макамына карабастан мыйзам баарына бирдей иштейт. Алар өлкө казынасына кол салып жатканы буга далил. Анкета кайсы анкета берилет кызматкергечи толтурганча ушу боюнча жакшы иштеш керек да. Эң биринчи ушу кандайча кызматкерлер ушу толук өзүнүн маалымат бергенче так суроолорду коюш керек да. Ушу боюнча негизи ошондо балким системалык күрөшүү башталат да. Белгилей кетсек, соңку жылдары жемкорлукту ооздуктоо аябасыз жүрүп жатат. Буга чейин жогорку кызматтагы бир катар атка минерлер мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып жатканы далил. Салават Эркетаева, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.